Ноғат район ички иштер бөлүмү. Мына көрдүңөрбү туугандар, ошондой сонун ремонттор жасалып атат. Мындай өнүгүү жолдо кетип баратабыз. Салам алейкум. Сонун ремонт кетип атат турга. Качан бүтүрөсүңөр эми? Я. Бүтөйүн деп калды окшойт да? Начальник бияктабы? Я. Каерден киребиз? Наркы коптон, чекеден. Мына жактан кирбеймби? Жок, ремонт. Кайсы фирма салып атат буну балдар? Я. Подрядчы ким бул фирма? Ким тендерди утту? Начальниктен сурасаңыз келип, айтып берет. А силер билбейсиңерби? Жок. Силер жөнү рабочийсиңерби? Рабочий. Канча күндөн бери иштеп атасыңар? Мына жерге кичине суу алып бер. Суюкпу? Суюк. Я, жигиттер. Не деген фирма хотя бы айтып болочу? Эми фирманын атын айтып коела да, тендерди ким утту, кайсы фирма утту? Я. Силерди кайсы фирма утту тендерди айтып бербейсиңерби? Эмне жашыруу секретти балдар? Я. Жигиттер, силерден сурап атпаймынбы? Начальник бияктабы, жокпу? Жо, бүгүн көрдүңөрбү? Я. Фирманын атын айтып кое бербейсиңерби? Кайсы фирмадан атынан иштеп атасыңар? Я, жигиттер. Не секретпи фирманын аты? Силерди бир мактап чыгарайын десем, унчукпайсыңарбы, Я. Не сүйлөбөйсүңөр? Фирманын директору сүйлөө деп койду. Мейли, жооп бербесеңер макул. Начальникке кирип сурайлычы. Салам алейкум. Начальник барбы, жокпу? Начальник бар. Барбы? Начальник бар. Барбы? Сонун ремонт жасап атпсыңарбы? Начальник барбы, жокпу? Азабет малда. Жокпу? Азабетте. Кашнака болуп калыптыр айчы, а? Сиз кимсиз? Мен начальникке келдим эле. А? Азамат Жапарович. Жок эле Азабет. Да? Мына ремонт жасап аткан кайсы фирма жасап атат? Билбейсиңерби? Жок, хотя бы кайсы тендер уткан, ким уткан? Билбейсизби? Кабарыңыз жокпу? Ошону сурайын дедим мен начальниктенчи, кайсы фирма утту, кайсы тендерден, бюджеттен канча акча бөлүндү депчи. Азыр усталардан сурасам, усталар эч беле айтпайт. Бизди видеого келип. Жок, мен силер тарткан жокмун, жок, мен бияк тарттым. Мына жоксуз көрдүңүзбү? Сиз тарткан жокмун. Родун ичинен да. Я. Мен азыр бүгүнкү күнгө биз неме керек да. Жооптугузунан имараттын ичинечи. Ошо тапкайда койбойсузбу? Жок, мен эми начальник болсо кирип сурайын дедим да. Азыр. Усталардан дагы сурадым, кайсы фирма, ким тендер утту. Усталар деле унчукпайт, эч нерсе билбейт. Такыр сүйлөбөйт да. Замдардан ким бар? Замдарам жокпу? Эч ким? Силер участковый болуп иштейсиңерби, жигиттер? Я. Участковый эмессиңерби? Салам алейкум. Чоңдордон ким бар? Начальник барбы, жокпу? Мына кайсы фирма жасап атат ремонтту, проводуну? Мына усталар да кайсы тендерден келди, кайсы уста, кайсы фирма? Тааныбайсызбы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына Ноғат районунун
милициясынын бөлмөсү. Бул жерде мына 40 күндөн бери заборлор оңдолуп, ремонт иштери жүрүп атат. Мына биз азыр өнүгүү жолунда кетип баратабыз. Бирок өздүк курамдын кызматкерлеринин арасынан мага маалымат түштү. Бул жерде начальник милиция бүт участковыйларды топтоп 40 күндөн бери ушу рабочийлерди участковыйлар иштеп атат. Мына жасаган ремонту сваркасында, кирпичинде, башкасында мына көрүп тургандай. Бүт милициянын кызматкерлери жасаган экен. Иш убагында жумушун аткарбай, өзүнүн түздөн-түз милдетин аткарбай, мына жерде ремонт кылып, стройка кылып жүрөт. Мен ойлойм, биздин мыйзамыбыз жол бербейт. Эмне дегенде милициялар элге кызмат кылыш керек, түздөн-түз өзүнүн милдетин аткарыш керек. Булар профилактика жумушун өткөрүш керек. Кылмыштын бетин ачыш керек. А буларыңыз болсо мына жерде 40 күндөн бери стройка кылып жүрүшөт. Кызматкерлердин арасында айткандай баардыгы начальник милициядан коркушат экен. Эмне дегенде начальник милиция биздин министр МВД менен өтө мамилеси жакшы экен, экөө таластан болот экен, жердеш болушат экен. Андан сырткары министр өзү колдойт экен, бул көрүнгөн жерде эле ошону айтып эле мактанып эле жүрөт экен. Эч ким мага чара көрө албайт, эч ким тиши мага өтпөйт депчи. Эми биздин прокуратура органдары буга кандай юридикалык баа берет, анда убакыт көрсөтөт. Кече күнү билесиңер, Ноокат районунда жаш балдар медреседе бычактап бир бала каза болгон. Эгерде мына милицияларыбыз таза иштегенде, өзүнүн милдетин аткарганда, стройкада иштебегендечи, возможно, ошол өлүм дагы болбойт эле. Ким иштебесе, начальник сразу айдайт экен. Каалаган жериңе барып, арызыңды жаз дейт экен. Министр МВД менин жердешим болот. Министр менен бир айылда чоңойгонбуз. Прямой мен Крышан министр дейт экен.